Министрлер кабинетinin төрағасының орынбасары Еділ Байсалов Ош шаарына болгон иш сапардын алкагында Ош шаарындагы Токтогул Сатылганов эс алуу паркында жайгашкан Жайкы театрда Ош шаарынын жаштары менен бейформал форматында жолугушуу өткөрүлүп жатат. Мында жалпы 500га жакын жогорку жана орто окуу жайлардын студенттери чогулушкан. Жаштарга келечекте кандай экспериментал иш-чаралар өткөрүлөт? Ошол боюнча маалымат бере берсеңиз. Ушул Жайкы театрда Токтогул эс алуу багында Эдил Жолдубаевич менен жаштар маселесиндеги айрым көйгөйлөр жана ошонун чечүүнүн жолдору боюнча өздөрүнүн каалоосун билдирген болчу жаштар. Мына ошол аянтчаны түзүп бердик. Учурда ушул брифинг форматында өтүп жатат. Жапон менен сүйлөшүп, маектешип, Ош шаарына эс алуу жайы чоң деңгээлде, чоң масштабдуу деңгээлде эс алуу жайын ачып берсеңиз. Спорт менен алектенебиз десе, жанагындай кандайдыр бир маданият, бир борборлоруна мындай бир заманбап ушундай бир таар болуп атат, жетишпей атат деп. Эми бул албетте белгилүү. Мен билемин, азыркы шаар жетекчилиги дагы республикалык деңгээлде дагы маданият министрлиги, спорт департаменти бардыгы буга көңүл бурууда. Президентибиздин тапшырмасы менен албетте жаштарга биз шарттарды баарын түзүп беришибиз керек. Мына азыркы